Саламатсыздарбы, урматтуу достор. Бүгүн Жогорку Кеңештин эл аралык мамилелер боюнча комитеттин отурумуна катыштык. Саясатчылар, оппозиция жана жарандык коомдун активдүү мүчөлөрү. Эми негизги башында белгилеп кетчү нерсе бул комитеттин отурумунда депутаттар негизи мыйзам боюнча 3 күн алдын документтерди алып таанышууга шарт түзүлүш керек. Бирок бүгүнкү күн тартибиндеги бир гана негизги маселе бул кемпирабад боюнча болчу. Бир дагы депутат колунда документи жок, маалыматы жок. Комитеттин отуруму башталды. Анан отурум бир топ убакыттан кийин документтер келип таратылып, анан талкуу башталды. Эми талкуунун негизинде бул уу дейбизби, бул жада калса комитеттин отурумунун статусун дагы аныктай албай бир топ кыйынчылык болду. Анткени коомдук угуу болсо ачык болуш керек эле, комитеттин отуруму болсо кандай жабык болуш керек эле деп бир топ суроолор менен депутаттар өздөрү суроолоруна жооп ала албай, комитет отурумдун статусун да аныктай албай кыйынчылык болду да. Эми эмнени айткым келип атат? Ушул отурумдун, ушул жыйындын жыйынтыгы менен негизги баяндамачы Камчыбек Ташиев болду. Мен эмнеге ынандым? Урматтуу мекендештер, биз кемпирабад суу сактагычын комитет, Жогорку Кеңеш келишимди ратификациялайбы, жокпу? Президент өзүнүн колу менен Кемпирабадты Өзбекстан тарапка өткөрүп берерине көзүм жетти. Бул видеомен мен президентке чечим чыгарган же болбосо ошол тегерегинде кеңеш берген кишилерге жана ошондой эле өкмөт мүчөлөрүнө жана Жогорку Кеңештин депутаттарына кайрылып айтат элем. Суу мына бүгүнкү күндө глобалдык аламдашуу процессинде суу бул айрыкча акыркы жылдарда өтө бай ресурстарга айланды. Жакынкы жылдарда суу тартыштыгы дүйнө жүзүндө абдан эң негизги маселе болот. Күн тартибинде турган эң негизги маселе. Ошонун баарын түшүнө туруп, биле туруп, сиздер кемпирабад сактагычыны өз колубуз менен өзүбүздүн тарыхый жерибизди кошуналарга өткөрүп бергендиңер бул эмне деген тамтык. Башка сөз таба албай атам, кечиресиңер. Бул эмне деген сөз? Сиздер мындай азыркы учурда ушул жергиликтүү элдин каалоосун, жергиликтүү элдин сөзүн, жарандык коомдун пикирин, ошол эле учурда тажрыйбалуу саясатчылардын, тарыхчылардын сөзүн көзгө албай, ушундай бир туура эмес жолго баратасыңар. Бунун арты абдан чоң, жаман бир процесстерге алып келиши мүмкүн. Андыктан дагы деле болсо мен үмүтүм бар. Мүмкүн болушунча ушундай бир терс чечимден, туура эмес чечимден алыс болуңуздар, кайтыңыздар.